Кийинки сөз депутат Нурбаев Абдубахат Мамадрасуловичте. Рахмат, Дастанбек Аспекович. Менин биринчи суроом Байкоочу кеңешинин төрагасы Жапар Жекшеевичте. Бул жерде жазылып турат да, Байкоочу кеңеш бүткүл коомдун кызыкчылыктарын билдирет жана коомдук берүүлөрдүн принциптерин сакталышынын башкы кепилдиги болуп саналат дейт. Канчалык деңгээлде ушундай кепилдик боло алдыңар силер? Кыргызстан аябай эми саясатташкан өлкө экенбиз. Биздин коомчулугубузда дагы өтө саясатташып кеткенбиз да. Эч качан биз баарын да канааттандыра албайт экенбиз. Мына тажрыйба катары айтып атабыз да. Албетте, бул журналисттерден дагы көбүнчө болуп калат кээде. Чындыгында алардын баягы ар кимден интервью алып, ар кандай кабарларды берип атпайбы? Анын баарына биз көзөмөл жүргүзгө физически мындай мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Баардык баягы көрсөтүүлөрдү кайрап тиктеп отура албайбыз чындыгында. Демек сиздер өзүңөрдүн ролуңуздарды аткара алган жоксуздар, ушу боюнча? Биз эми мүмкүн баягы баардык биздин жарандарга, депутаттарга, парламентке балким жаккандай аткара албасак керек мүмкүн. Бирок биз деген эми колдон келген аракетибизди жасап келатабыз. Ушул эле жооп. Парламентке, бийликке жакпай эле элге жаксаңар, негизи кызматыңар ошол болмок да. Негизги журналистиканын эл аралык стандартында эки жактуу берилиш керек. Мына биздин бүгүн коллегалардын бардык ошол айткан сын пикирлери эки жактуу бир болбой атат да, бир жактуу болуп атат да. Силер Байкоочу кеңеш канчалык деңгээлде салым кошо алдыңар? Эмне үчүн айта албадыңар? Бир жактуу эмес, ошол жабыр тарткан жактуу угузгула эки жактуу эл өзү анализ кылып алат да биздечи. Ошол канчалык деңгээлде силер салым коштуңар ошого? Эми мына азыр мына көз каранды эмес, эл аралык ар кандай уюмдар сурамжылоо жүргүзүп атпайбы? Сурамжылоодо мына 62% ошол биздин жарандар айтып атпайбы? Мындайча айтканда, эң негизги жаңылыктарды, маанилүү окуялардын баарын биз КТРКдан көрөбүз депчи. Анан кийин чындыгында эле мына 54 телеканалдын ичинен азыр эң астыңкы орунда КТРК өзүнүн рейтинги боюнча турат. Мен ойлойм, бул деген факт, мындан биз качып кете албайбыз. Бул бирок бул силерге андай нерсе болбош керек, мактана турган нерсе. Анткени КТРдин канча жыл тарыхы бар, жаңа телевизор канча ачылды. 2 жыл, 1 жыл болду, алар силерге жетишекти бар да. Силерде мамлекет даяр 400 миллион акча бөлүп берип атса. Анан эң башкы нерсе мен айтып кетейин. Сиздердин негизги милдетиңер журналистиканын эл аралык стандартын сакташ керек. Эки тараптуу болуш керек. Сөзсүз жабыр тарткан адамга да мүмкүнчүлүк бериш керек өзүнүн оюн айтканы. Анан мына мисалы үчүн мурун КТРде эң көп көргөн передача бул ыңгай суроо болду. Силер эмне үчүн аны кетирип жүрдүңөр? Урматтуу Абдухат Мамадрасулович, абдан жакшы суроо бердиңиз. Уруксат этсеңиз, биринчи сурооңуздан баштайынчы. Биринчиден, бул Байкоочу кеңештин составы бир эле жыл болду келгенинечи. Анын арасында 1-2 эле адам бар, мурунку составда иштеп кеткен. Калгандарын жаңы эле тажрыйба алып келип атышат. Жана Белизгейттер боюнча дагы айтылып кетти бул жерде. Бул кишилер жок болчу, Белизгейт, анын бул окуялар болуп атканда. Булар жооптуу эмес биринчиден. Экинчиден, мынакей айтып атасыздар, буларга акыйкатты улуктуу көз карандылыктарды камсыз кылып бериңиздер деп. Мен жылда келгенде депутаттардан суранып кеттим, кол алдыңыздарда мыйзам бар. Мыйзамдын автору, мынакей бирден бир автору ошо Каныбек Капашевич болгон. Ошол мыйзамга анда иштеп туруп киргизип көрсөтүп коюш керек да. Мамлекеттик органдар, кайсы бир органдар болбосо дагы КТРдин редакциялык ишине, редакциялык саясатына таптакыр кийлишүүгө тыюу салынат. Ал эми мамлекеттен каржы кепилдүү түрдө берилет деген норманы киргизиш керек. Ошол нерсе силерде ошол журналисттин эл аралык стандартын сактоого зыян кылып атабы? Бул жерде мындай да, биз мамлекеттен берилип аткан маалыматтарга эч тоскоолдуксуз ошол боюнча гана берүүгө милдеттүүбүз. Ал боюнча макул. Бирок кээ бир убакта мына оппозицияны бир жактуу каралап, кээ бир саясий маселелерди бир жактуу берип атпайсыз. Мисалы үчүн, ошол текст боюнча 10 жолу, 20 жолу кайталансаңар, текстте ар бир болтка чейин алмашты, бул жаңы болду деп. Бирок силер элге туруп эмес маалымат бердиңер да, иш жүзүндө андай болбой калды да. Бизге расмий булактар ошентип берип атышты да. Расмий булактар президенттен баш болуп, өзүңөрдүн оозуңар айтмай, оозуңар эмен эмес, ошол расмий булактын оозу менен беришиңер керек. Силер өзүңөр комментарий берип мактап атпайсыңарбы, айга жерге тегизбейчи? Жок, биздин мен сизге көрсөтөйүн анда ошо өзүңөрдүн передачаңарды. Жарайт, Абдухат Мамадрасулович. Жок, эми кээ бир нерсени моюнга алыш керек да. Анан экинчи нерсе, мисалы үчүн ыңгай суроо үчүн эң көрчү ошо азыр ЛТРге ошол убакка элди баары көрөт да, айылда да ыңгай суроо болот, көрөбүз деп. Мен ыңгай суроолор боюнча жооп берейин. Абдухат Мамадрасулович, ыңгай суроолор мурун түзмө-түз өздөрү келип эле Азаттык биз менен келишим түзчү. Бирок кийин алар иштешүү форматын принцибин өзгөртүштү. Алар айтышты, биз жарыялайбыз дагы, ким акча аз берсе, жана тендердик түрдө эле биз ошол экилерге ошолорго барабыз деп.
Биз конкурска катыштык, бул жылы да катышканбыз. Силердин КТРдин бааңар кымбат, биз силерге барбайбыз, ЛТРдин баасы арзан, ошол жака барабыз деп ошол жака кетип калышкан. Биз кубалаган жерибиз жок. Дагы бир суроо, мына парламент передачасын сиздер кечки 8-де эмес 6-да берип атасыңыздар. Биздин пресс-служба кайрылса, сиз айтыпсыз жогорудан 10 секунд. Бизде парламенттик мамлекеттик өткөндө эмне үчүн ошол кечки саат 8-де баягы эң неме кызыктуу убакытта бербейсиздер? Жок, Дастан Арсбекович дагы бул боюнча мени чакырып талап коюлган. Бул боюнча сиздин передачаңыздар азыр көрсөтүлгөн. Сиздер эки жаңылыктын ортосунда 7:1 берилет, бул биринчиден. Экинчиден, өйдө жактан ошондой тапшырма болгон деп айтуу мүмкүн эмес, андай эмес. Бул маселе сиздердин пресс-службаңыздар менен спикер менен чогуу отурушуп каралып чечилип аткан маселе дайыма. Бул маселе чечилген, азыр прайм таймда берилип атат. Рахмат.